Здравствуйте, добро пожаловать. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы Дордой футболдук клубу менен биргелешип, Беловодск айыл аймагында жайгашкан балдардын психоневрологиялык интернатына жардам беришти. Жалпысынан республикада 13 интернат үйү бар. Анын ичинен Беловодскидеги балдар интернат үйү өзгөчө кыйынчылык тартып келет. Анткени бул балдар үйүндө ата-эне камкордугунан ажыраган гана балдар багылбастан психикалык жактан жабыркаган оорулуу балдарда жашайт. Сегодня к нам еще приехали спортсмены. Вы любите спортсменов? Это прекрасная спортивная команда, футбольная Дордой. Вы знаете, это от нашей республики они выступают везде и всюду. Защищают нашу республику Кыргызстан. И они привезли очень много хороших, как это назвать, приспособлений для того, чтобы вы в кабинете ЛФК занимаетесь. Там у нас было немножечко маловато игрушек, сухого бассейна у нас не было. Вот с помощью этих ребят завтра посмотрите, сегодня часть детей пойдете посмотрите, какие прекрасные приспособления они вам привезли, уже установили. Теперь я боюсь, что вы из этого кабинета вообще вылазить не будете. Огромное вам спасибо. Дордой футбол клубу тарабынан 4 жаштан 18 жашка чейинки балдарга тиешелүү оюнчуктар, таттуу моңко суйто коштор, суусундуктар жана гигиеналык каражаттар тапшырылды. Футбол команданын капитаны Азамат Байматовдун айтымында балдардын ал акыбалы өтө оор. Бул балдар башка балдардай эле камкордукка жана боорукерликке муктаж. Айрыкча балдар күнүндө аларды көңүл сыртында калтырып коюу адамгерчиликсиз. Раз, два, три! Спасибо вам большое, что нам подарки привезли. За все вам спасибо. Чтоб никогда не болели. Чоң рахмат, ушинтип жардам бергениңерге. Бүгүнкү жылда бир күнүбүз бар. Бул 1-июнь, анан балдар күнү болот. Ошон үчүн биз дайыма спортсмендер өз түшүнөбүз, анан дайыма колдоп жүрөбүз. Ошондуктан бул өзүбүздүн атыбыздан эмес, өзүбүздүн эмгек партиябыздын атыбыздан деле биздин белгилүү меценат спортко жакын агабыз Аскар Маткалович бул дайыма балдар менен жакын болуп, ошон үчүн биздин милдетибиз баардык колубуздан келиш үчүн Кыргызстандын чүзгө салым кошпой, дагы балдарга деле жардам беребиз деп Кудай буйруса, ошол балдарыбыз деле жакында оюндарыбызга чакырганга милдет шарттарды түзүп берип атабыз.